Кутман күн урматтуу достор, бүгүн вентиляция темасын улантабыз. Сиз вентиляциянын керектигин түшүндүңүз. Вентиляциянын жоктугу кандай таасирлерге алып келерин да билдиңиз. Эми болсо вентиляциянын кандай түрүн коюу керек деген суроо пайда болот. Эми сиздерге ылайыктуу варианттарды айтып берели. Биринчиси жаратылыш вентиляциясы. Бул үйүңүздө курулган вентиляция болгону. Анда үйдүн ичинде вентиляция шахталары бар. Батир же үйдүн ванна, даараткана жана ашканасында тор менен жабылган вентиляция шахталары чатырга чыгарылат. Терезедеги тешиктерден болгон абанын өзүнүн келген агымы болот. Бирок азыр терезелер пластиктен болгондуктан алардын тешиги жок болот. Ал себептен сиздин вытяжкаңыз иштебейт. Вентиляцияны иштетүү үчүн терезеде же тамда тешик жасоо керек. Тамга же терезеге орноткон агым клапандар болот. Тамдык агым клапаны тамдын бооруна же батареянын жанына же болбосо 2 метр бийиктикте орнотулат. Жылуу абанын топтолгон жерине. Эки температурадагы абанын аралашканы үчүн. Ал эми терезе агым клапаны терезенин тешигине орнотулат. Же болбосо атайын тешик жасалат. Бул эң арзан чечим болот. Бирок мындай вытяжканын көйгөйү ал үзгүлтүксүз иштебейт. Сыртта шамал болгондо же температуралардын айырмалыгы болгондо гана ал иштейт. Башкача айтканда жылуулук тартуу болгондо. Ал кантип иштейт? Ал мордун иштөө принцибинде болот. Ал суук мезгилде иштейт. Бирок жылуу келгенде сырттагы температура үйдөгү менен жакындаганда тартуу жоголот. Вентиляция иштебей калат. Жыйынтыгында үйдүн вытяжкасы да агым клапаны да өзүнүн милдетин аткара албай калат. Экинчиси, вентиляциянын механикалык түрү да бар. Мында тамда же терезеде агым клапандары болот. Бирок вытяжка жаратылыштык эмес, механикалык болот. Вентиляциялык шахталарда вентилятор кошулат. Анын күчү менен үйдөгү абаны күчтөп тартып алат. Сиз аны менен күч басымын жаратып, абаны агым клапан аркылуу жибересиз. Үчүнчү, жылуулукту рекуперациялоо вентиляциясы. Бул система башкача иштейт. Абанын тартуусу да, чыгуусу да күч менен вентилятор аркылуу болууда. Бул учурда рекуператор жылуулукту алмаштыруу милдетин аткарат. Алгышында үйдүн ичиндеги жылуу абанын таасири менен сырттан кирген абаны жылытат. Жайында болсо тескерисинче, сырттан кирген ысык аба үйдөгү салкын абанын таасиринен муздайт. Менин үйүмдө вентиляциянын 3-чү түрү орнотулган. Бул вентиляциянын механикалык түрү жылуулукту рекуперациялоо милдети менен. Анын ичинде жылуулук алмаштыруучу механизм бар. Ал бизге көрүнбөйт. Бул жерде болсо 2 фильтр орнотулган. Бул фильтр үйдөн чыккан аба үчүн, а бул болсо кирген абага иштейт. Абада болгон чаңдар бул фильтрде калат. Мына караңыздар, бул сырттан кирген абага иштеген фильтр. Мен аны чамасы 1-1,5 ай тазалай элекмин. А бул деле фильтр. Мына. Бул да кирдеп кетиптир. Бул жерде атайын датчиктер бар. Алар фильтр толуп калганда сигнал беришет. Аны алмаштыруу зарыл деп. Бул фильтрлер көп жолу колдонгонго жарайт. Мына урматтуу достор, мен сиздерге вентиляциянын мааниси, анын кайсы түрүн тандоо керектиги жөнүндө толук жана керектүү маалымат бердим деген оюм бар. Сиздер үйүңүзгө вентиляциянын кайсы бир түрүн коюп, таза аба менен дем алсаңыздар, мен кубанычта болом. Ден соолукта болуңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшөбүз.